Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. 9 май Улуу жеңиш күнү согуштун ардагерлерине таазим этип, алардын баа жеткис эрдигин эскерүүчү күн. Жергебизде каргашалуу улуу ата мекендик согуштун азабын тартпаган бир да жан, бир да үй-бүлө, бир да айыл болбосо керек. Буга ар бир айылдагы согуштан кайтпай калган жоокерлерге арналган эстеликтер жана алардын аты-жөнү жазылган тизмелери далил. Ар бир жылы жеңиш күнүн белгилеп жатканыбыз биз үчүн улуу сыймык. Биз согуштан кийин төрөлүп, анын запкысын тартпадык. Бизге эркин жашоону алып келген аталарыбызга таазим этебиз. Дүйнөдө ар дайым тынчтык болсун. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз эч ким, эч нерсе эч качан унутулбайт. Албетте бул сабагыбыз улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналат. Сабактын максаты: окуучулар майдан жанры боюнча кеңирээк түшүнүктөргө ээ болушат, баталдык жанрдын башка жанрлар менен окшоштуктарын, айырмачылыктарын салыштырат. Окуучулар эли жерин сактоого, тарыхты терең билүүгө үйрөнүшөт. Баталдык жанр бул согуштук жанр болуп саналат. Баталдык жанр француз тилинен алынган. Баталия деген сөз орусча битва деп которулат. Согушка жана аскер турмушуна байланышкан сүрөттөр. Баталдык жанрдын жаралышы кайра жаралуу дооруна туура келет. Бул жанрда иштеген сүрөтчүлөрдү баталисттер деп аташкан. Алар согуштагы даярдыкты, эрдикти, түрдүү абалды, баатырдыкты жана жеңишти чагылдырууга аракет кылышкан. Кыргыз көркөм сүрөт өнөрүндө улуу ата мекендик согуш темасына белгилүү сүрөтчүлөр Чуйков, Айтиев, Флекман, Кадралиев жана башка көптөгөн сүрөтчүлөр кайрылышкан. Анда ушул сүрөтчүлөрдүн эмгектерине көңүл буралы. Демек балдар, баталдык жанр, анын өзгөчөлүктөрү жана ага кайрылган сүрөтчүлөрдү билдик. Алардын иштерин жана камтылган негизги ойду ар бирибиз өз алдыбызча көрүп, чечмеледик. Ар бир уккандарыбызды бышыктоо максатында суроолорго жооп берели. Аскердик темада тартылган сүрөт кандай аталат? Кайсы сүрөтчүлөр баталдык жанрдагы иштерди аткарышкан? Мына балдар, ушул суроолорго жооп беребиз жана үйдөн баталдык жанрды чагылдырган композицияны түзөбүз. Эмки сабактан жолугушканга чейин сак саламатта тургула.